Берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй улантабыз. Азыркы учурда мисалы мурун кечки клубтарга барган болсо жаштарыбыз, азыр болсо андай эмес, кандайдыр бир спорттагы жашообуздун бир бөлүгү катары спортту дагы алып карасак болот. Спорт менен машыгуу дагы учурда замандын талабы. Келишимдүү келбет, ошол эле учурда албетте ден соолукка дагы кам көрүү пайда. Спорт заманын талабы, кыскача айтканда. Азыр болсо элибиздин сыймыгы, биз сыймыктанган дагы бир чыган мырза студиябызга келип калды. Бардык мырзалар да ушул коногубузду көрүп түздөнсө, оңдонсо, таасир мындай стимул болот. Балага турчу коногубуз бар. Азия чемпиону, дүйнө чемпиону, Европанын экинчи ордунун ээси. Жакында эле мынакей кикбокс боюнча Азия чемпионатында баш мындай чемпион болду десек болот. Сыймыктанып айта алабыз. Жаныбек Бешебек болду. Кош келиптирсиз дагы жылы. Кутмантаңыңар менен. Кандай келип алдык? Маанай жакшыбы? Маанай жакшы. Сыйлык кут болсун алгач эле. Рахмат. Кайтмай келсин. Мынакей дагы бир сүйүнүчтүү кабар менен келип калтырсыз. Болгондо дагы кикбокс боюнча Азия чемпиондугун багындырдыңыз. Ооба. Мелдеш кандай өттү? Жеңишти багындыруу канчалык деңгээлде оор болду? Түшүктөр жөнүндө келиңиз. Мелдеш Чолпон Ата шаарында болду, ипподромдо, Газпромдун ичинде. 7-синен 12 майга чейин. Вес кубаладык, диета кармадык. Кикбоксерлордун сборной менен чогуу бир залда тренировкалык Гермес профиде. Андан сырткары өзүм залымда да тренировка кылып, мен чоң эле эмгек кылдык, ошол эмгегибиз акталып чыкты. Эң эле оору мага эмес, Кыргызстандын сборныйына весогонка диета болду окшойт. Баарыбыз тең артап, баарыбыз тең кыйналып. Анан буга чейин өзүм ошо тайский бокста жүргөм. Ошо кикбокс менен тайский бокстун бир аз окшошмолору болуп кетет. Ошон үчүн кикбокстун сборныйына кошулуп Кыргызстанга алтын медаль алып коюп койсок деген мээниттер бар болчу. Жеке меники эмес, агайыныкы, анан үйдөгүлөрүмдүкү. Ошонун өзүм да көлдөн болгом, как раз ошо үйдөгүлөрдүн баары келип колдоп, ошол тилегибиз ишке ашты. Абдан жакшы болду. Жаныбек мырза, мисалы, ошол эле ММА эрежесиз эри уруш учурда мисалы эрежесиз эри уруш боюнча мисалы мелдештер байма-бай өткөрүлүүдө. Ошол эле мисалы күрөштүн вольник же болбосо грек-рим күрөштөрүн мындай биз сыналгыдан да көп көрө албай калдык да. Акыркы учурда социалдык түйүндөрдө дагы интернетте да бир гана эрежесиз эри уруш да. Бирок спорттун бул түрү мындайча айтканда замандын талабыбы же болбосо кандай да? Мисалы спорттун бул түрүнө улуу муундагы адамдардан мисалы апаларыбыз көрүп алып, бул мындай сырттан караганда аябай мындай кооптуу да, мындайча алып караганда сиз үчүн кандай замандын талабыбы же мелдештер? Бул негизи эл шоуга кызыгат эмес беле? Анан самый главный биякты ММА'ды көрсөтүп аткан Америка, Американын болсо бюджети да чоң, анан колунан келет. Дүйнөдүн баары эле Америкага равняться этип болуш керек. Ошон үчүн баары тең азыр ММА популярный Америкада болуп аткан үчүн дүйнө жүзүнө тарап кетти. Бирок бизде ММА эрежесиз эри уруш мына ушул Америкадагыдай өнүккөн эмес. Азыр байгелерге токтоло турган болсок деле, уюштуруучулар тарабынан кандай, мисалы, кандай уюштурулуп жатат да? Биз Кыргызстан үчүн негизи уровень өтө эле жакшы эле уюштурулуп атат, дүйнөнүкүнө салыштыра келгенде болбой калат. Анткени биздики уровень бойцов бирөөнүкү мировой болсо, бирөөнүкү начинающий же Кыргызстандын уровени болуп калат. Же болбосо уровень турнира только по условиям мамлекетке эле мамлекеттик деңгээлде болуп калат. Мировой уровеньге да эрте го дейм бизге. Бирок биз Кыргызстандын жакшы спортсмендери дүйнөлүк деңгээлге чыксак болот, анткени чыгып эле жүрөбүз. Анан баары тең азыр UFC'ни мээлеп атышат, UFC деле тиги тоонун ар жагында эмес, биякта эле буюрса барсак болот. Биздин деле немебиз бар. Шансыбыз бар дегендей. Эми келиңиз, мынакей тай боксу боюнча, анан кийин сизге ушул эки спорттун тең бир гана тай бокстан эмес, кикбокстан дагы мынакей ийгилик жаратып атасыз. Буга чейин мынакей эрежесиз ММА боюнча да өзүңүздү сынап көрүп атасыз. Анан кийин бул спорттон башка спорттун жанрына өтүү оор бекен? Же болбосо кандай кыйынчылыктар бар экен? Мисалы ММА'де кандай болду? Мынакей кикбокс менен өзүңүз айтып атасыз, тай бокстун жакындыктары бар депчи. Эми тайский боксту ала келсек, аябай жесткий вид спорт десек болот, анткени
бар тизе чыканак тизе чыканак анан көп орчулук жерлер бар анткени кармаша кетсең башкача абалда бой башталат, дистанциядан башкача абалда бой башталат. Кикбокста болсо только дистанция кармаша кетсең наоборот бой токтоп калат. А тайский бокста башкача. ММА'да деле ошондой согушуп атасың дистанциядан. Кармаша кетсең наоборот же күрөш башталып кетет, же болбосо грэплинг башталып кетет. Бул мен үчүн эми тайский бокста жүргөндөн кийин мен үчүн мындай баары оңой деле эмес, просто мындай коркунучтуу эмес да. Ошон үчүн мен и ММА'га да өзүмдү көрүп атам, и кикбокста дагы анан биздики кикбокс 11-inde кечинде бүттү. 12-синде эртеси уже шаардан дос балдар келген, аларга кошулуп 21 километр марафон чуркаганбыз. Сразу эртеси эле марафон чуркасак, ошол эле кикбокста жүргөн журналист кыздар марафондон көрүп алып таң калышып кече эле тиги сен финалда согушуп атпадың беле, алтын медаль алдың. Бүгүн марафондо жүрөсүң, как это тебе все удается дейт. Анан биз үчүн эми билбейм, башкаларга орчулук келтирсе, биз үчүн мындай спорт деген биз үчүн постоянно майрам. Жаныбек мырза, мисалы азыркы ааламдашу, глобалдашуу заманында спорттун орду мисалы элдердин баардыгы тең убактылардын баардыгын пайдалуу нерселерге жумшап калды. Ошол эле ар бир адам, ар бир экинчи адам мисалы залга барат. Бирок залга барып атканда ден соолукту ойлошобу? Айтор менимче көбүнесе мисалы булчуңдарды чоңойтуу үчүн, келишимдүү келбетти каалайт. Анан мисалы спортко аралашуу үчүн мисалы жаман адаттар бар болсо, мисалы чылым чеккен болсо, тамеки чегип жүргөн болсо, алардын баардыгын тең бат эле таштап коюу мүмкүн эмес да. Кантип эмнеден башташ керек мисалы? Самый главный биринчи очередь эптеп жол тозуп, маршрутка тозуп залга барыш керек. Самый главный залга жетсеңер эле анан залдан жакшы тренерлер, бизге окшогон опытный боецтер жакшы советтерди сурасаңар, жардам сурасаңар, жардам беребиз, көрсөтүп беребиз. Бизде анткени биз только жардам берели деп эле турабыз, анткени башка деле как бы интерес жок, жардам берип эле өзүбүз тренировка кылып эле көбүрөөк жардам берсек бизге наоборот көбүрөөк пайда болот. Ошондо сиз залда дагы машыктыруучу болуп? Жок. Биз тренировка эле кыла беребиз, анан келгендерге жардам. Менден көп адамдар совет сурайт, мындай кылсак кандай болот, мындай кылсак кандай болот деп. Анан эгер кээде мимо өтүп баратсаң, туура эмес кылып атса да, мындай кыласың десең, аябай жакшы впечатление да калып калышат. Келиңиз анда заманбап спорттун түрлөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Азыркы учурда. Мисалы, кооптуу эмес заманбап спорттун түрү деп. Дагы кайсыл биз билбеген, мынакей биз угуп жүргөндөн, ийгилик жаратып жүргөндөн ушул спорттун түрлөрүнөн мынакей ийгилик жаратып жүрөбүз да. Сиз чет жактарды дагы жүрүп калдыңыз. Айттыңыз, чуркоо боюнча дагы. Чуркоо боюнча айта келсек, мен үчүн марафон негизи майрам деп эсептейм, анткени мен жакшы көргөн спортсменим бүт баары эле марафон чуркап эле интернетте жакшы маанайда сүрөттөрдү киргизип жүрөт. Анан Таиландда жүргөндө ушу марафон чуркасам деп бир эки возможность болуп чуркай албай калгам. Андан кийин ошо баягы марафон чуркадым. Биздин тренировочный кросс менен марафондун айырмасы эки башка, анткени тренировочный кросс чуркап атканда подсознательном уровне билесиң, азыр после кросса да 2 саат работа залда бар деп. А марафондон уже до конца выкладывать ете берсең болот, анткени тиги дальше уже тренировка кылбайсың, просто жакшы чуркап келгенде анан дагы бир 5-10 минут просто пробежка делаешь, ошо менен бүтөт. Ошон үчүн марафонго Кудай буйрса, астыда дагы бир 2 марафон бар экен. Заранее жазылып коюп, дагы чуркайбыз буйрса. Эң сонун, керемет. Мынакей сиздеги жаңылыктар менен баягы таң калыш, алгач таң калсак, азыр таң калбай дей калса болот экен. Мисалы, мен мурдун тай бокста жүрсөм, эми кикбокста, эми ММА, дагы кандай максат пландар бар? Дагы бир башка спорттон өзүмдү сынап көрүү деген сыяктуу бир пландар жокпу? Мисалы, ММА'де беттешип жүргөн дүйнөгө көрүнүктүү мушкерлер өзүн бокстон дагы сынап көрүп атышат, шоу жаратуу үчүнчү. Сизде мындай бир баягы жумурай журтту, элди таң калтыруучу дагы бир кандай бир жаңылыктарыңыз бар? Элди таң калтырыш үчүн азыр биздики ошо айта кеткендей эле Америкага барбасак ката бизде неме болуп атпайбы? Возможность условия жок болот. Анткени Макгрегор, Америкадан Макгрегор болгон,
Тайсон деле Америкадан Тайсон болду, Хабиб деле Америкадан Хабиб болду. Америкага жетпесе алар эч кимди тааныбай калмак. Ошол чоң лигага жетмейинче. Ошо лига, условия, анан ошол атмосфера болуш керек. Анан уже баары болот. Жаныбек мырза, мисалы сиз турмуш куруп бала чакалуу болдуңуз дейли. Анан азыркы заман талабына ылайык ийримдер да көп, спорттун түрлөрү да көп. Балаңызды кайсыл ийримге берет элеңиз, анан кызыңызды кайсы ийримге берет элеңиз? Мисалы балким сиз өзүңүз машыгып жүргөн спорттун түрлөрү өзүңүзгө балким жакпайттыр да, жаман дагы жактары болушу ыктымал да. Ошол эле мисалы эрежесиз эр урушду алып көрсөк, азыр кайсы спорттун түрүндө берет элеңиз? Мен эгер балам болуп калса, балам болгондо Кудай буйрса эми же бокска же футболго бермекмин. Кызым болсо же танцы, же волейболго бермекмин. Жакшы. Темадан сырткары бир суроо сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Жок. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, элибиздин сыймыгы деп атабыз биздин коногубузга мынакей жакшы жаңылык кыздар үчүн жакшы. Бойдокпуз, девушкабыз да жок, сүйлөшкөн кызыбыз да жок. Андыктан чамдаңыздар деген тамаша иретине кайрылуу өтөлөм. Дагы да болсо байланышка чыгып коногубузга суроолоруңуздар дагы сөз түрдө берсеңиздер болот. 56-56-72 сандары кызматта. Жаныбек мырза, учурда мисалы азыр техникалардын, технологиянын заманы, өнүккөн заманда жашап жатабыз. Азыр бир нерсени өздөштүрүп бүтө элек деле экинчиси пайда боло калат да. Ал эми мына ошол эле интернетти алып карай турган болсок, бир күндө интернетке канча убактыңызды жумшайсыз да, кетиресиз бир күндө? Эми социалдык тармактарсыз өзүңүздүн жашооңузду элестете аласызбы азыркы бүгүнкү күндө? Спорт чеберлери элестете алып болуш керек менин оюмча. Элестете беребиз, анткени биздики основной акцент залга, анан немеге, семьяга коебуз. Көбүнесе басым үй бүлөгө, анан залга коебуз. Баракелде. Эң сонол. Жакшы. Эми балким сизде алдыңкы жылдары ушул спорттун түрлөрүнөн баарынан ийгилик жаратып келатасыз дагы. Баягы эмне деп койчу эле. Жөн гана сырткы келбет үчүн машыгуулардан өтөт эмеспи? Балким өзүңүз ошол жактан да сынап көрөтүрсүз. Мындай ой тилектер барбы? Балким дебейсизби? Балким, бирок эми немеден кийин обычно спортсмендер спортивный карьерасын бүтүргөндөн кийин анан аякка өтүп кетишет. Неме болсо, мен учурумда болсо пока ал ойдо жок болчу. Меники азыр ойдо тайский бокс, Кудай буйрса кикбоксинг, ММА, анан марафонго чуркап турсак, хотя бы ушул 4 вид спортко жетишип турсак, анан келечекте көрөбүз го дагы, Кудай буйрса. Жакшы. Жаныбек мырза, мисалы сиз 20 жылбы же болбосо 30 жыл алдыга жылалы да, мисалы картайганда дагы, мисалы 20-30 жылдан кийин картаябыз демек. Жок, 30 эми мындайча айтканда, мисалы ошол учурда дагы спорт менен машыгат белеңиз? Ооба, анткени биздики спортсмендердики, профессиональный спортсмендердики баарыныкы тең спортивный сердце болуп кетет. Эгерде спортту таштап салсаң, ал өтө эле жаман вредный нерселерди берет. Ошон үчүн көптөгөн профессиональный спортсмендер, легкий атлеттер же боксерлор же ошол эле футболисттер картайганда дагы постоянно чуркап, здоровый образ жизни алып жүрөт. Анткени алар токтотпойсо ден соолугуна өтө эле зыян болот. Ошон үчүн биз дагы ошол эле позицияга придерживаться этип, Кудай буйрса кийин келечектеги биздин жаш поколениени тренировка кылдырып, Кудай буйрса, анан өзүбүз да карап турабыз. Профессионалдуу спорт менен коштошсоңуз дагы өзүңүздүн шакирттерди чыгаруу максаттарыңыздар бар беребиз. Жакшы. Мынакей сиздин көлдүн кулуну, ысык көлдүн кулуну экендигин билебиз дагы. Эми үй бүлөбүз жөнүндө кичине маалымат айта кетсек да, атакебиз эмне жумуш кылат, спортко жакынчылыктары барбы, бир туугандарыбыз, апабыз, келиңиз. Папам азыр көлдө. Үйдөгүлөргө дагы кыска салмай айтып кетсем деген. Папама, байкелериме, жеңелериме көлдө азыр ортончу байкем менен, жеңем ортончу байкем, анан ортончу байкемдин баласы Аваз. Ошо 4 жашашат. Атам салам жолдотобуз. Анан пока атам үйдө эле азыр 5 убакыт намаз окуйт. Медресе оролчу, медреседе сабак берчи, кийинчерээк медресе жабылып калды. Азыр пока ошо үйдө эле. Байкем болсо үйдөгү жумуштар менен алек, жайында туристтер менен
сезон бүткөндөн кийин мал менен ошо үйдү карап эле папушаны карап эле. Улуу байкем болсо шаарда милиционер болуп иштейт. Жакшы. Качан үйлөнүп үйдөгүлөрдү сүйүнтөйүн деп атасыз? Пока үйдөгүлөр качан үйлөнөсүң деп айта элек, анан айтканда үйлөнөм го деп айтканда коесуз. буюрса үйлөнөбүз го. Жылда эле күзүндө деп жүрөбүз. Жаныбек, мисалы азыр үй бүлөңүз тууралуу айтып атып, аябай толкундандыңыз да, салам жолдоп атыпчы. Анан мисалы беттешке мелдештерге мисалы чыгаар алдында апакеңизге дагы айтасызбы үйдөгүлөргө, мен мынакей эртең буюрса? Ооба. Гөлдө ошо турнир өткөндө келип көрүштү, анткени 2 жылдан бери көрө элек болчу буга чейин. Биякта жүргөндө беттештерге келип көрүп колдоп турушчу. Апаңыз да келип көрөт, Баары тең келип колдоп турушчу. Андан кийин тиги гөлдө өтүп атканда ошо баарына майрам болду. Мен үчүн соревнование болсо, үйдөгүлөр үчүн майрам болду окшойт. Бир майрам кылып кеттик гөлдөн. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Азия чемпиону, дүйнө чемпиону, Европадагы мынакей экинчи орунду багындырган мурда Таиландка барып, дал ушул тай бокс чордонда чоң ийгиликтер жаратып, желегибизди жербилетип келген. Учурда болсо мынакей жакында эле кикбокс боюнча Азия чемпиондугун багындырган спортчу Жаныбек Бешиев уулу болуп атат. Балким кызыктуу суроолор же кабыл тилектериңиздер болсо сөзсүздө күтөбүз. 56-72 сандары кызматта. Ооба. Алдыда болсо кайсыл беттештерге даярданып жатабыз учурда? Учурда эмне менен элексиз? Учурда азыр Кудай буйрса орозо кармасак болуп атканбыз. Анан акырынан форма кармап турсак, андан кийин Москвада 16 мамлекеттин арасында неме среди профессионалов турнир өтөт. Бой за звание чемпиона мира 4 күн же 5 күн өтөт го дейм. Ошону Кудай буйрса барып утуп келсек, андан ары уже чемпионат мира барабыз го среди любителей. Жолуңузга толуктоо. Кайрадан Таиландка кетесизби? Андан кийин айтып атпайсызбы? Алдыдан мынакей орозо кармасамбы деп атам, бирок өзүмдүн да формамды кармап жүрсөм депчи. Анан тамактануу рационуңузга токтоло кетсек да? Тамактануу рационуна токтоло кетсек, турнирге даярданып атканда особый диета отурабыз, турнирге даярданбаганда уже эл катары тамак ичебиз. Вот именно турнирге даярданып атканда салмак кууп, диета кармап, гамбургер менен коланы түштөн эле көрөбүз. Баракелде. Жакшы, мынакей жогоруда суроону улай да. Мисалы, буга чейин Таиландда дагы көптөгөн ийгиликтер жаратып, ал жактын дагы Таиланд элинин баягы сүймөнчүлүгүнө айланган мушкер болуп калганыңызды билебиз. Анан ал жакка кайра чакыруулар болуп атабы, же кетүү пландары жөнүндө айтсаңыз. Негизи азыр данный момент Кытайга, анан Саудовский Аравияга чакырып атышат. Таиландка болсо аякта постоянно эле эшик ачык. Мурун эле чакырышкан, ошо күтүп атышат азыр. Кудай буйрса азыр могу 2018-жылдын март айларында чемпионат мира болот. Ошол Таиландда чемпионат мирага барып, анан Кудай буйрса дагы бир 2-3 айга калып калсакпы деген ойлор бар. Ага чейин болсо балким Кытайга же Саудовский Аравияга кетип калсам, ошо анда барбай калам аякка. Жакшы. Эң сонун маек болду, кызыктуу маек болду. Болгондо дагы мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мынакей жогоруда айтып аткандай сыймыгыбыз жакшы ийгиликтер жараткан көптөгөн. Болгондо дагы кикбокс, тайбокс боюнча ийгиликтер жараткан Жаныбек мырза жакшы кызыктуу маек уруп бердиңиз. Ырачык билебиз. Атайын келип кызыктуу маек уруп бериңизге дагы да болсо желегибиз желетип, сиз айткан баягы тоонун аркы жагына барып, чоң ийгиликтерди, жетишкендиктерди жарата бериңиздер. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Ооба. Спорт менен машыгуу замандын талабы. Аны сыңары албетте баарыңыздарды спорт менен машыгууга чакырабыз. Жок дегенде албетте таң эртең менен 8-де таң маанай сыналгыны бүгүзүп, таң маанай программасынан таңкы көнүгүүлөр жасап турабыз. Жок дегенде. Жок дегенде. Ооба. Азыр болсо музыкалык чыгарма, андан соң жолугабыз.